Президент болуп жаңы шайланган Садыр Жапаров кече 28 январда расмий түрдө кызматына киришти. Жаңы шайланган президенттен Кыргызстандын калкы эмнелерди күтөт? Дал мына ушул суроо менен шаар тургундарына кайрылып көрөлү. Көп нерселер ишке ашыруучу нерселер көп, бирок ошонун ичинде чектелүү нерселерди биринчи ишке ашырса, ошондо Кыргызстан оңот. Пример келтиргенде бизде жеп жутарлар көп деген сөз бар го өзүчү. Ошо жеп жутарлар тазалап, кыргыз элибизге мисалы кембагарларга жардам берсе, ошондо же оңолот деп ойлойбуз да, Кудай буйрса. Эң биринчи очередь коррупционерлерди 10 жыл бою элдин ырыскысын, болгон байлыгын мыйзамсыз түрдө жеген ошол коррупционерлерди жоопко тартыш керек. Жана болгон мүлктөрүн конфискация кылып элге кайтарыш керек. Бул жерде Кыргызстанда мүлктөр жана чет өлкөдөгү мүлктөрдүн баарысы. Экинчи, мен талап кылбайм Садыр Жапаровдон, мен талап кылбасам да ал өзү жасайт. Биз ага ишенебиз. Экинчи проблема чек ара маселесин мурунку ошо 10 жылдын ичинде көп жерлер Тажикстанга өтүп кеткен экен да. Биздин ошол элди башкарып турган мамлекеттин башындагы баягы эле чиновниктер бүт барысын өзүнүн кызыкчылыгы үчүн бирөөсүн саткан, бирөөсүн да бир кандайдыр себептер менен өткөрүп ийишкен да. Аны ошол жерде жашаган кишилер айтып атышат. Жергиликтүү кишилер. Ошон үчүн ошонун барысын кайтарылыш керек. Анан үчүнчүдөн ошо социалдык маселелер. Транспорт министрлиги канча деген жолдорду 3 жылдан бери же андан көп убакытка чейин жазабай жатышат аларчы. Баягы жогорку кеңештин депутаттары айткандай, Момбеков айткандай, булар атайын убакытты чоюшат экен. Чтобы зөөрүнө зарплата алып жата бериш үчүн да. Бул жерде канча деген көрүнүштөр болот. Ачык элге ачык эле коррупция бар да, схемага. Ошол биз айта берсе көп, проблемалар аябай көп. Баарын мисалы 5 жылда аткара алат деп ойлойсузбу, ишенесизби? 5 жылда аткарат деп ишенебиз буюрса. Даже ага чейин чечилиши мүмкүн барчы. Эми көбүнчө карапайым элдин абын ойлосун. Эми бар жокту туура чечсин. Коррупцияны жок кылсын. Ушул анан жаштарыбызга завод, фабрикаларды ачып берсе жакшы болот эле. Кадрлар тандоодо конкурс менен таза адамдарды алып келиш керек. Мен бирок Жапаровдун элдин үмүтүн ачам. Ошол сиздин үмүттү актайт деп ойлойсузбу? Ойлоймун. Мен ойлогондугум үчүн 10 жылдан бери ушу Садыр Жапаровду тоо ташта жатып жүрүп колдоп жүрөбүз. Биринчи маселе чек арага дейм бизде, Кыргызстанда. Ошону чечип берсе жакшы болмок. Пенсияны көтөрсө дагы жакшы болот. Менге. Эмнеге деген азыр пенсиям аз менин. Пенсиям аз. Элдиге карап көтөрүш керек да, элди. Мен 1800 Карызды. Кыргызстан карыздан жыктыргандан кийин анан элдин экономикасын көтөрүш. Ошол эң негизги ушу экономикасын өстүрүп, өнүктүрсө, коррупцияны жок кылса, ичип жегендердин баарын жок кылып, өзү дагы ичип жебей, элдин рызкысына кол салбай, жакшы иштеп берсе деген үмүтүбүз бар чоң. Элдин ишеничин актаса деп ойлойбуз. Айлыктардын көтөрүлүшү эң биринчи теге медиктердики, мугалимдердики, ошо госслужащийлердин айлыктары көтөрүлүшүн эң биринчилерден ошо, анан калгандарын болсо көрө жатарбыз, пенсия, пособие дегендей. Мигранттарды, мен өзүм мигрант болуп жаңы эле келдим, балдарым ошо мигрант азыр. Жумуш жок Кыргызстанда биринчи. Аркай жакта жүрүшөт биздин кыздар балдар. Ошол главный. Анан могу үй жокторго могуреки аз процент менен мисалы үчүн үйлүү кылып, Кыргызстанда завод, фабрикаларды иштетип дегендейчи. Ошол мен ойлогондорум. Ничего, от него ничего не жду. Жапаров мисалы, мен президентте кандай десем, мурунку ажалоорубузга караганда башкача мындай неме ощущение берип атат да бизге. Анткени биздин келечекте балдарыбыз неберелерибизге чейин каршы болуп атпайбы? Ошону куткарам деп убада берип атат. Анан биздин өзүбүздүн өмүрүбүз өтүп кетип атат. Балдарыбыз кийинки келечекте ушулар каршыга батпай, жакшы жашоодо жашап кетишин мен ошондон үмүт этем. Биринчи кезекте эмнеден башташ керек? Кайсы маселени чечиш керек? Кайсы маселеден дейсиңби? Мен биринчисин ойлойм, мына сырткы карыздарды берип кутулса, андан кийин ички карыздар. Ички карыздарга эми өзүбүздүн жарандарды деле жардам беришет көбүнчө. Мен деле бергим келет, колумдан келсе. Бирок колумдан келишинче берем деп айтам. Ошо. 5 жылдынча
ишенимди аткарат деп ойлойсузбу? Эми 5 жыл болбосо дагы андан арагыраак көбүрөөк берсек убакытты. Мурунку президенттерибиз 6-7 жыл, 10 жыл иштеп атпадыбы? Ошону мен мисалы биринчи президентибизди жакшы эле президент болгон деп ойлойм. Анткени ал кезде арзанчылык болчу, бардыгы жакшы болчу. Аны жанындагылар эле алдап баягы неме кылып койду да, жаманатты кылып койду. Андан кийинки президенттердин жегендерин көрүп эле жүрдүк көзүбүзчө. Ну, я, конечно, думаю, чтобы с коррупцией боролись, чтобы систему вот эту вот старую поменяли и дали, так сказать, развиваться всем, ну, именно вот молодым. Думаю, это развитие туризма. Мен паспортум жок, паспорт жасап бериш керек. Биринчи кезекте эгер өзүмдөн баштасам, мисалы, гос жумушта иштегендердин, мен медицинада иштейм, айлыгыбыз аябай эле аз. Айлыктарды көтөрсө, анан калганын четинен кыла берет да, мен көбүнчө ошо айлыкка нааразыбыз, айлыктарды көтөрсө деп тилейт элем. Медиктердикин айрыкча. Ошол элдин көпчүлүгү ишеним билдирип атат да, сиз 5 жылдын ичинде ошол ишенимди актай алат деп ойлойсузбу? Мен ишенем, бирок бул жашко эми мурдагыларга эми биздин атабыздай эле болчу, эми буну билбейм, муну октябрда революция болгондон кийин буну түрмөдөн алып чыгышыптыр. Мен ушу акыркы эле жолу эметип калдым, бул кишини мен билбечим. Жакында эле билдим. Мен да ишенип калдым, ооба ишенем, үмүтүм бар. Жакшы өзгөрүшкө, Кыргызстандын жакшы жашоосу келечек үчүн. Жаш жарандар окуу системасын өзгөртсө деп кичине жаңыча системаларды киргизип, азыр окуу системасы кандай десем, СССР мурдагыдай эски да, чынын айткандачы, ошону жаңылап, жаңы неме шарттарды түзүп, чет мамлекеттерден иштеп келгенге шарт түзүп, ошондой да кылса жакшы болмок. У меня прям злость, когда только о нем подумаю, начинается, потому что это беспредел, что он творит. И как он стал президентом, это абсолютно незаконно, и я вообще ничего от него не хочу, просто чтобы он ушел и другой стал. Ну, главное стабильности, поднятие экономики, самое главное у нас, потому что сами знаете, в ком мы, мягко говоря, дыре. Ну и чтобы не было коррупции не только на правительстве, но и на таможне, потому что, как мы все знаем, на таможне именно там самая большая коррупция, я считаю. И думаю, то, что выйти на мировой уровень, как бы, и, конечно, со смогом. Сами знаете, смог – это большая проблема не только для нас, для нашего поколения, для наших детей. Я думаю, то, что наш Садыр Джапаров с этим всем справится. Ну, надеемся. Өзүңүздөр көргөндөй жарандардын пикири ар кандай. Айрымдары биринчи кезекте коррупция менен күрөшүш керек десе, айрымдары чек ара маселесин актуалдуу деп эсептейт. Бул күтүүлөрдү жана ишенимди актоо үчүн Жапаровдо алдыдагы 5 жылдык убактысы бар.